Намазда құлақ қағу жана қол байлоону бир сыйра өзүңүз көрсөтүп берсеңиз, туура же ката кылып жатканымды көрүп алсам. Мейли. Құлақ қаққанда мен азыр бардығына байлап қойгондой микрофондар менен. Турсам үзүлүп кетеби? Мындай эле кагып берейин. Биринчиден, туугандар, Ханафи мазхаб Куран хадистен алынган мазхаб. Куран хадисти бекем кармаган мазхаб. Хадистин ушу бирөөсүн дагы текке калтырбай таштап кетпей, бардыгын топтоп эреже түзүп, амал болуп калса экен деген имам Абу Ханифа да bundan өткөн мыкты муштахид болгон эмес. Кулак какканда алаканды кыблага каратыш керек. Алакан кыбланы карайт. Кол өтө ачык эмес манжалар, жабык эмес, өзүнүн абалында. Бармак кулактынга чейин жетиш керек мындай. Ошо кулак какканда Аллаху акбар. Бармакка чейин. Мына жерге жетип калса да аны. А мындай кылса кулактын пайгамбарыбыздын манжалары кулактын учуна чейин жетет. Өзү айтат эле ошого чейин деген. Бул хадистерге амал кылынбай калат эгерде мындай эле кылып койсокчу. Бул бир хадисте, буларга хадистери бар. Арыне хадистери бар. Эгерде муга көтөрсөк, машалла. Запястьеде коёду мунан, я. Жерге чейин амалы болот, алакан бул жакка көтөрүлөт, кулактын учуна чейин. А кээ бир хадистерде башмарбак, мына бармак кулактын жумшагына тийсин деген хадистер, булардын баардыгына амал болот да. Хорошо? Экинчиден кол байлаганда, бул дагы мындай. Бул дагы баардыгына амал болот. Билекти кармасын деген хадис бар, буга амал болот. Макулбу? Ана мындайына калып туруп, не деп коет, мычкып кармаганы, престе, бундагы болот. Ошондой эле мисалы, мына бул алакандын сырты не деп коет мына жерде? Кол бар го. Ушул жерге тийсин деген кээ бирлер мындай ана. Жөн алаканда. Хорошо? Мындай кармагандар мисалы мына амал. Бул хадиске амал атат, бир хадиске амал атат. Мына бир хадиске амал кылып атат. Мындай кармасаңыз да хадиске амал кылып атат. Бардык хадистерде ушунун жалпысын бириктирип мындай кылып койгон Абу Ханифа. Что? Мына хадиске дагы амал болсун, буга дагы амал болсун, бунусуна дагы амал болсун, 3 хадисти согонду сразу ала бер деди. Мындай дегени киндиктин алдына коесуз.